Мурас Юнайтед үчүн мына 5-турдагы беттештин алгачкы таймындагы эң бир кооптуу учур болчу. Жакынкы бурчту көздөй топ чемирилди. Булар өз дарегине дагы азыр жетеби көрөбүз. Ал ортодо Кубанычбековдун соккусу жана бурчтан чыгарып берип орун алууда. Бул ирет жер менен жакынкы бурчка топ чемирилди жана дагы бир ирет Намтебай 2 жеңиш 2 тең чогуу менен 8 упай топтоп 3-чү орунда. Азыр болсо сокку жана кандай керемет алып чыгып кетти. Бул жок бөлүккөмдө чыгарылган топ. Азыр болсо оң канатка топту алып барды. Алыстан кубаттан топ. Андыктан сокку жолдону керек. Сокку жана алыскы бурчту ушул Нурислам Орунтаев атаандаштарын жазгырып өтүп дарбазага сокку жолдогондой эле соккулар дагы жолдойт болуш керек. Ал ортодо жаңылышуу сокку гол. Эсеп 1-0. Жадын футболчусу Максат Советбеков өтө бир керемет кубаттуу сокку. Ошондо дагы командалар ал нерсеге басмышсайт, бирок ага чейин азыр стандарттык абал узатылган пас алыскы бурчка жана да болсо эми гана узатылган пас жана бул ирет Нусупи Аспеков жана борбордук бөлүккөмдөн кирип барууга ашыгууда. Алыстан чимирилте жолдонгон сокку дагы Беков жакынкы бурчту көздөй чимирилген топ жана алыскы бурч кандай ачык болчу көргөн болчу. Ал ортодо мына мынтип азыр өзүнүн оң канаты менен жүрүштү. Дарбаза ачык сокку жана бул ким? Элмирбек Кубанычбековбу? Ооба, дагы да болсо Элмирбек Кубанычбеков дарбазачынын колдо болсо Искандер Сокеев. Дарбазасына алыстан жолдонгон сокку, бирок тамай эмес. Азыр керек болсо борбордук коргоочуларына чейин атаандаштын айпаянчасына кирип барды. Узатылган пас сокку жана кандай мүмкүнчүлүк болчу.